айтылып тұрған сөздің барлығы айтылып отыр. Урматтуу Жантөре Жолдошевич, урматтуу Сапар Жумакадырович, бир жумушты кылгандан кийин мындай эркекчилик кадамга барып, ооба башынан аягына чейин биз болгонбуз. Биз мамлекет үчүн жакшы эле ниет кылдык эле, жакшы жумуш кылайын дедик эле, бирок бул жагы ушундай болуп калыптыр деп тергөө органдарына берип, анан ошонун жыйынтыгын күтүш керек эле. Анан ага болбой эле мурунку парламент күнөөлүү, спикер күнөөлүү, комитеттин төрагалары күнөөлүү, дагы башкалардын күнөөлүү деп бул эми эркекчиликке жатпайт, ачык айтайлык. Качан да сөз бүтмөк дагы тергөө органдарына кетмек, комиссиянын жыйынтыгын биз колдоп бермекпиз. Анан кийин уурулар ошол жерде табылмак да. Бирок силердин стратегия, тактикаңар туура эмес болуп атат негизичи. Мен эмес, мен кылган жокмун. Даже өзүңөр прямой указание берип туруп, мына Артыкбаев айтып атат. Жок, десеңер, булар дагы бир тирүү жан да, булар дагы айтыш керек да дегенде. Эми узун сүйлөбөй эле коеюн, азыркы айткан сөзгө токтолойлук. Жогорку кеңеш тарабынан ошол малдагы президенттин, өкмөттүн саясатын колдоп, биз бир нече чечимдерди кабыл алганбыз, ратификация кылганбыз. Ошонун негизинде жолдор курулду, мектептер курулду. ГЭСтер реконструкцияга кетти. Кеминдатка энергетикалык көз карандысызды калдык. ТЭЦ модернизация болду. Бул башка сөз. Мамлекет кыйла алдыга жылды. Бирок бир гана Кудайдын буйругу менен, Алланын гана буйругу менен, кыргыздар, көзүңөрдү ачкыла. Силердин акчаңарды жеп кетип атат. Карап койгула деп, мына сууктун кесепетинен чоң мындайча айтканда кемчиликтер ачылып атат. Анан ошого депутаттар карабай кое албайт да. Бүгүнкү күндө силер жаман көрүп атасыңар. Ушу депутаттар комиссия түзүп, ушу маселени карап, анан ушунда ачыкка чыгып атат деп. Башка айла жок да. Эл карап турат. Бизди эл шайлаган. Элмирбек Иманалиев ырдап атат. Төрөлөр төрдү булгады дейт. Мамлекетти күрөөгө коюп, элдин чөнтөгүнө кол салды деди. Ошо тесттен кийин. Парламент кантип карап турат? Бизге дагы кызык. Эмне үчүн биз мамлекеттик саясатты колдоп, мамлекеттин кызыкчылыгын колдоп, келишимдер силерге ишенип ачыклайыш керек, өкмөткө ошондо. Силерге ишенип, силердин каттарыңа ишенип колдоп берсек, анан ушундай чыгып атат деп. Мына Жантөре Жолдошевич, сиздин кол койгон токтооңуз менен бизге келип атат. Просить Жогорку кеңеш Кыргызской Республики рассмотреть данный законопроект во внеочередном порядке как неотложный дейт. В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции Кыргызской Республики. Конституцияда жазылган. Законопроекты, определенные правительством как неотложный, рассматривать Жогорку кеңеш во внеочередном порядке деп. Сиз шаштырып атасыз го? Өкмөт шаштырып атат бизде. Биз силердин суранышыңарды аткарып атабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат Жогорку кеңеш бардыгы бирип дагы бир дагы запятойын же таңбасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле. Ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегеңер келип атат да. Бул туура эмес. Ачыгын айтыш керек. Мен деле таң калып атам. Кандай мындай уурулук болушу мүмкүн деп. Азыр ошол эле Кеминдатка жолдор, ГЭС реконструкция барга шексаны болуп атат менде деле. Бардын текшериш керек депчи. Мен өзүмдө таң калып атам. Биздин 87 Батыр 2010-жылы канын жанын берип, ошол жерде көп элибиз жарадар болуп, анан айрымдары эки көзү менен ыйлап, эки колу менен кантип урдайт эле деп мен деле таң калып атам. Бирок бардык урук сөз болуп калат. Ошон үчүн комиссиянын жыйынтыгын колдоп, бардыгыбыз эле, силер дагы тергөө органдарына беришибиз керек. Тергөө органдары өздөрү аныктайт. Эмне болгон, кандай болгон дегенде, болбоду дегенде ошол эле Кытай Эл Республикасы биздин жакшынакай коңшубуз, алардын биздин мамилебиз эң жогорку деңгээлдеги жетекчилер
керек болса бизге жардам берет. Ичиңдеринде биздин достугубуз шексиз. Кытай эли менен, Кытай мамлекети менен. Шек келтирип аткан Жогорку Кеңеш эмес, комиссия эмес. Ошо келишимди даярдап бизге алып келген адамдар. Ошон үчүн кимдин күнөөсү кандай экенин бу жерде тергөө аныктасын. Уурулар жооп бериш керек. Башка сөз жок. Эл күтүп атат муну. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу Асылбек Шарипович, мен мыйзам чегинде өзүмдүн конституциялык укугумдан пайдаланып, мен мыйзамга негиздүү сунушумду карап бергенге деп жөнөттүм. Мен дагы толуктап койсом, урматтуу Асылбек Шарипович, бул жерде мен дагы бир жолу кайталап коеюн, мындай бири-бирибизге күнөө коюп, андай деген маселе жок. Мен бир эле маселени коюп атам. Ушу комиссиянын чечимине кирип аткан фамилияларды толукташ керек. Эмне үчүн фамилиялардын баары кирген жок деген маселе болуп атат. Фамилиялар кирсин, пожалуйста, иликтөө иштери жүрсүн. Ошол эле маселе болуп атат. Мен эч кимди күнөөлөгөн жокмун. Ошол эле болуп атат. Асылбек Шариповичтин микрофон бергиле. Эл угуп турат, эл карап турат. Жантөй Жолдошевич. Бирибиздин мурункуларды чуксак көп нерсе чыгып калышы мүмкүн. Эл анын бардыгын билет, ачык эле айтайын. Ошон үчүн бирөөнүкүн эч качан чукпай жүргүлө. Ар кимге өзүңөргө жооп бергиле, ошол жакшы болот. Кимдин сөзү кайсы нукта туура кетип атат, же кимдин сөзүнүн артында дагы иштер бар экенин эл байкап турат. Эл караса. Калганын мына тергөө органдары өздөрү аңдап берет, Кудай билсе. Булардын милдети ошол, биздики эмес. Чоң рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Зулушев Курманкул Токторалыевичте.